Here, we went here. Yes, this one. I will now here. Бул Йендин үй бүлөсү. Абу-Дабиден бери Ысык көлгө сапар тартып эс алууга келишкен. Аларды өзгөчө тоо лыжа базасы кызыктырган. Карды биринчи жолу көрүп жаткандарын айтышат. Actually, it's our first time to experience snow. Биз Кыргызстанга биринчи жолу келип жатабыз. Биз келгенде кар аябай жаап жаткан. Жомоктогудай эле сезим болду. Биринчи жолу карды жанынан көрүп ушунчалык суктандык. Мен жолдошума аябай кооз өлкө экен. Эли да меймандос, жашоолору да керемет экен. Кел биз биротоло ушул жака көчүп келип жашабайлыбы деп тамашалап айтып атам. Kyrgyzstan was very nice when we arrived in the airport. Баары абдан жагып жатат. Кече тоо лыжа базага бардык. Айлана бүт бойдон аппак кар экен. Тоолор көз жоосун алат. Ушунчалык кооз көрүнөт экен. Лыжа тептик. Күнүбүз сонун таптаза абада өттү. Бул өлкөнүн кооздугунан кайра-кайра келгин келет экен. Бүгүн жетөбүздүн кооздугун көрүп келүүнү пландап жатабыз. Досторума да сунуштап жатам. Бир апталык эс алууга келген туристтер учурда калаадагы бардык шарты бар конок үйдө турушат. Үй ээси да меймандостугун көрсөтүп, эң кооз жерлерди көрүп кетүү үчүн кеп кеңешин берип жатат дейт мындагылар. A mí me encanta Kirguistán. Isikul conozco bastante bien también. Мен Кыргызстанга көп жолу келип эс алып кетип турам. Жай кыш бардык мезгилди көрдүм десем болот. Бул жактын жайы дагы кышы дагы башкача кооз. Буга чейин Ак Суу, Жетөгүз райондорун кыдырып көрүп чыктым. Мага элет элинин жашоосу абдан жагат. Жайында да алардын жашоосу кызыктуу көрүнөт. Малчылар боз үйлөрдө жашап, көчмөн элдин маданиятын көрсөтүп турушат. Кыргызстан 4 мезгилдүү туризмдин өлкөсү десем болот. Бир жылдын ичинде 20 өлкөдөн туристтерди кабыл алдык деп айтсам жаңылышпайм. Именно чет өлкөлүктөр бир 700-800 адамдай болду бир жылдын ичинде. Туризм аябай жакшы өнүгүп атат. Ошого абдан кубанып атабыз. Жылдан жылга туристтер көбөйүп атат. Караколго келип эс алыңыздар дагы чакырат элек. Мына дал ушул дүйнөнүн бардык туш тарабынан агылып келип аткан туристтерге сапаттуу тейлөө көрсөтүү менен коопсуздугун камсыздоо башкы милдет. Бул багытта Атайын туризмди өнүктүрүү фонду түзүлүп, өлкө аймак боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашып келет. Туризмди өнүктүрүү үчүн 2022 жылы фонд түзүлгөн. Азыркы учурда 19 долбоор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинде Кыргызстандын атагын чыгара турган ири долбоорлор да бар. Өлкө башчысы айтып өткөн 19 долбоордун алкагында Ысык көл облусунун 5 аймагында туристтерди тейлөө борборлору курулууда. Алардын бири Ак Суу районунун Теплоключенко айылында ишке кирген турат. Бул борбор ишке кирсе, райондогу 15тен ашык айылдын көркөмдүү кооз жерлерин таанытууга жол ачылып, 20га жакын жумуш орunu түзүлөт. 33 миллион сомго салынып атат бул. Буюрса, мынакей бир 30-40% иши бүтүп калды. Бүт туристтик маалыматтардын бардыгын ушул жерден алып, ушул жерден бүт иштердин баары жүрөт. Ал арада четтен келген эс алуучунун дээрлик 70-80% сөзсүз жер берметей Ысык көлдү көрүүгө ашыгат. Андыктан көлдүн экологиясын сактоо учурдун негизги талап экени президент тарабынан да баса белгиленип, бул багытта жыл ичинде бир катар жарлыктар кабыл алынды. Белгилей кетсек, өткөн жылы Ысык көлгө жалпы 1 285 000 турист келсе, алардын 16 309-у кышкы туризм багыты боюнча эс алгандар. Андыктан Кыргызстандын кышкы туризмдеги дараметин өнүктүрүү үчүн бир катар амбициялуу долбоорлор ишке ашууда. Аны менен катар Союздан кийин жок болгон ички каттамдарды жандандыруу үчүн аэропорттор кайрадан курулуп, жолдор жасалып, кароосуз калган пансионат, санаторийлер оңдолуп, турист тосууда маанилүү ролду ээлеген инфратүзүмдү жакшыртуудагы колго алынган. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.